конференция? Бүгүн Кыргызстандагы прогрессивдүү күчтөр бирикти. Бул биригүү демократиялык кыймыл деп аталат. Биздин кыймылдын негизги максаты бул Кыргызстандагы демократиялык баалуулуктарды жана демократиялык принциптерди кайрадан орнотуу. Анткени биз 20-жылдан баштап эле авторитаризмге батып кеттик. Болгондо дагы авторитаризм азыркы күндө эң жаман формасына диктатурага алып келип атат. Бир адамдын жана ошол адамдын тегерегиндеги туугандары, тегереги, достору ошолордун бийлигинин орнотулушуна алып келди. Ошондуктан биз кайрадан Кыргызстанды демократиялык жолго бурууга ошо күрөштү уланталы деп атабыз. Авторитаризмге каршы күрөштү уланталы деп атабыз. Ошол идеянын алкагында бүгүн биригүү болду. Биригүүгө коомдук ишмерлер, саясий ишмерлер, жарандык активисттер келди. Спасибо. Оппозициянын болушу, бийликке альтернативдүү саясий күчтүн болушу канчалык маанилүү Кыргызстан үчүн? Эми бир топ мурдагы саясатчылар, жаш саясатчылар жана орто жаштагы саясатчылар биригип, ошол Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылын түздүк. Бул кыймыл оппозициялык кыймыл болот. Мынакей бийликтин келгенине 1,5 жылга жакындап калды. Тилекке каршы 1,5 жылдын ичинде Кыргызстанда эч кандай оппозициялык уюм болгон жок. Бийликке болушунча мүмкүнчүлүк берилди. Эч ким сындаган жок, эч ким жаман айткан жок. Бардыгыбыз колдоп унчукпай отурдук. Мен ойлойм, эми Кыргызстанда бийликке альтернативалык идея айта турган, көз караш айта турган, бийликти сындай турган уюм түздүк деп ойлойм. Албетте уюм азыр күчтүү деп айта албайм. Биз мүмкүнчүлүгүбүз аябагандай чектелген, аябагандай аз. Бирок ошентсе дагы мен ойлойм, Кыргызстанда оппозициялык кыймыл, оппозициялык күч болушу керек. Канчалык Кыргызстанда оппозициялык күч, сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом боло турган болсо, ошончолук бул мамлекеттин экономикасына, бийликтин эффективдүү иштешине, бийликтин чечимдерди жашыруун эмес, ачык кабыл алышына, бийликти туура жолго кетишине түрткү болот. Ошондуктан мен ойлойм, бийлик болгон жерде сөзсүз түрдө оппозиция болушу керек. Мына бүгүнкү күндө колубуздан келишинче ошол оппозицияны жаратканга, түзгөнгө аракетти, кадамды баштап атабыз. Эми бирдиктүү мисалы оппозиция кыймыл ал эми чоңбу кичинеби канча курамында экенин эми азыр маанилүү эмес. Ага бийлик кандай иштеш керек эми ошо оппозициялык күч менен, саясатчылар менен? Бул убакка чейин официалдуу оппозициялык бир дагы уюм бириккен болгон жок. Партиялардын кээ бирлери жарыя кылып атышты, бирок мындай так көз караштары менен принципиалдуу оппозиция азырынча жаралган жок. Мен ойлойм, биз ушул оппозициялык демократиялык кыймылды принципиалдуу оппозициялык кыймыл деп жарыяладык. Эгерде бийлик диалог кылабыз, оппозиция менен сүйлөшөбүз десе, ушул кыймыл сүйлөшкөнгө барат. Жок, кереги жок десе, анда биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн альтернативалык көз караштарыбызды, программаларыбызды, ойлорубузду коомго жарыялап турабыз. Жарайт, рахмат. Кудай буюрса иш аракеттер башталат. Мына 5-апрелге биз апрель окуялары боюнча ошонун 12-жылына карата чоң илимий конференция өткүзгөн турабыз. Бул биринчи кыймылдын биринчи аракети болот. Буга Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар, окумуштуулар, тарыхчылар, коомдук ишмерлер катышат. Мен ойлойм, ушул жерде дагы биздин буга чейинки саясатчылар 3 жыл болуп өткөн революцияга баа берилет. Бирок ошол максаттары эмнеге жетпей калат? Бүгүн кайра эле толук авторитардык мамлекетке айланып калбадык. Ошого биз мындай саясий жана илимий жактан баа беребиз. Буюрса иш аябай көп. Биз мына бул бир күндө түзүлүп калган жок бул кыймыл. Бул кыймыл азыр жоктугунда 4-5 айдан бери саясатчылар арасында катуу талкууга келип, мына бүгүнкү күндө ушул кыймыл келип жаралды. Мына эми ошол 2021 ноябрда өткөн парламент шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан альянс партиялары өзүнүн оппозициялык партияларды жарыялады эле. Алар парламентке өттү. Алар ошол оппозициялык функциясын канчалык аткарып атат парламенттин ичинде? Кеп ошондо да, эгерде парламентте бекем күчтүү оппозиция болгондо, мындай сыртта, парламенттен сыртта системаны эмес деп койбойбу? Коебуз да биз. Мындай бирикме түзүлбөйт эле.
эгер күчтүү парламенттик оппозиция болгондо. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде парламенттеги оппозициябыз деген партиялар эч кандай оппозиция эмес. Алар тескерисинче баягы бийликке баягы кыргызды жакшы көргөн дүжүр оппозиция деп. Ошондой гана милдет аткарат деген ойдо. Мисалы бир дагы маселе көтөрүп алышкан жок. Бир да маселе боюнча өкмөттөн талап кылып отчет алган жок. Ошондуктан менин оюмча эгер парламент дараметсиз болсо, анда коомчулук, анда эл талапканга толот. Бектур мырза, элдик парламент деген демилге баштабадыңыздар беле? Ошол боюнча эмне дайын бар? Эмне жаңылык айта аласыз? Биз башта Эмне үчүн башка форматка өтүп кеттиңиз? Элдик парламент түзсөк деген ойлор бар эле, бирок мына саясатчылар сүйлөшүп отуруп, бүгүнкү коомдогу саясий учур, жагдайды эске алып, бүгүнкү коом аябай тездик менен өнүгүп атат. Ошону эске алып биз коомдук парламент эмес, биз мындай саясий кыймыл түздүк. Бирок коомдук парламент түзөбүз деген дагы бир топ кишилер, саясатчылар бар, алар дагы өз иштерин аракети кылып атат. Рахмат. Ну, это новое объединенное демократическое движение, и необходимость объединения, она вызвана теми обстоятельствами, которые сегодня складываются в стране. Я бы сказала, что страну надо спасать немедленно. Я говорила об этом и продолжаю говорить, что сегодня государство управляет шайка проходителей. Причем до сих пор нам непонятны их цели, до сих пор нам неизвестна их программа, и я не знаю, куда они нас ведут. У меня такое ощущение, что они ведут нас куда-то в пропасть. Мы стоим на краю пропасти, достаточно одного толчка, чтобы мы туда упали. Поэтому все прогрессивные силы сегодня должны объединяться ради того, чтобы возродить, вернуть демократические ценности, потому что мы скатываемся на путь авторитаризма. Я бы сказала, мы скатываемся на путь диктатуры. Хорошо, если бы это еще был авторитаризм, который был основан на демократии, но мы скатываемся на путь диктатуры. И полная деградация всех государственных институтов. То есть мы сейчас видим, что парламент, в принципе, он просто превратился в место для говорильни, никаких важных решений там не принимаются, никакие важные решения там не обсуждаются. И учитывая все факторы, которые сегодня происходят в мире, учитывая их влияние на Кыргызстан, мы еще, наверное, в полной мере не ощутили, но ощущаем. Мы видим, да, что растет нищета, растут цены, экономическое положение людей очень сильно ухудшается. И все это может очень сильно в дальнейшем отразиться на перспективах стабильного развития. Стабильного развития нет, поэтому наша задача сейчас спасти Кыргызстан, вернуть его на демократические рельсы. И люди, которые сегодня вошли в объединение, они все придерживаются той идеи, что авторитаризм в Кыргызстане не принят. А что за люди вошли? Ну, это общественные деятели, активисты, политические деятели. Здесь нет объединения партий, здесь именно персоны объединились, не организации, не движения, объединились именно персоны. И движение, оно открыто. Я, пользуясь этим случаем, хочу призвать всех здравомыслящих людей вступать в наше движение, объединяться и бороться вместе с нами. Кто лидер движения? Лидеров движения нету, у нас есть координатор, мы сегодня избрали координатора, это Мабитжунус Абылов, но мы с самого начала отказались от какого-либо лидерства, то есть это будет такое горизонтальное объединение, горизонтальное движение, где каждый будет выполнять определенные функции, определенные задачи. А какими способами вы хотите добиваться своей цели, так скажем? Как вы будете действовать? Ну, план действий, программу действий мы еще не разработали, пока нас объединяет вот одна идея, но я думаю, что конкретный план действий он будет обязательно в ближайшее время предоставлен обществу. И что мы будем делать, в каких направлениях мы будем работать и какие мероприятия мы будем проводить. Мындан аркы реалдуу эмне иштер жүргүзүлөт бар? Бийликке альтернативалуу иш катары бул кыймыл. Биринчиден бул жалпы эле Кыргызстанда кабыл деп баса белгилеп этпейт. Анын ичинде биз демократиялык институттардын талкаланышын байкап атабыз. Демократиялык баалуулуктардын жокко чыгарылып аткандыгы байкалууда. Сөз эркиндиги, сот системасы өзүнчө бир чоң маселе болуп жатат.
экономикалык кризис, эл жакырчылыкка бараткан абдан бир өкүндүрөт да. Ошол жалпы өнүгүү процессиндеги ар тараптуу маселелер боюнча биз өз сунушубузду, пикирибизди айтып, бийликке рекомендация иретинде, сунуш иретинде киргизебиз. Андан сырткары Кыргызстанда азыркы учурда так оппозициячыл күч жок. Биз бул багытта да өндүү иш аткарабыз деген ишеничтемин. ошол сиздер менен үндөш же болбосо максатташ адамдар менен кызматташууга будущее Албетте, бул биригүү жабык түрүндө эмес, ачык. Азыр дагы саясатчылар, кызыктар болгон инсандар кирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул бирикме ачык. жарайт, рахмат. Кайсы принциптердин негизинде бириккен жатасыздар? Эми сиздерге кошулган кишилер кошула турган балким ошол сиз айткандай чакырып жасап атпайсызбы? Биздин негизги максат бул авторитаризмден демократияны көздөй барышыбыз керек. Ушул максатты, ушул идеяны көздөгөн инсандарга эшик ачык.